Мас абалында уна башкаргандарга 100 000 сом айып пул салуу сунушталды. Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Алтынбек Жунус уулу мас абалында автоунаа айдагандарга 50 000ден 100 000 сомго чейин айып пул салууну сунуштады. Бул туурасында депутат фракциянын 13 сентябрдагы жыйынында айтты. Алкоголь ичип алып машина айдагандарга 17 000 сом айып салынат. Мас болуп машина айдап жүргөндөр маегге, кармалса ачуусу келгендер чөнтөгүнөн 17 000 сомду алып чыгып, "Ме төлөп ал" дегендерди көрүп атабыз. Ошон үчүн аларга айып пулду 50 000, 100 000 сомго чейин көтөрүш керек, деди ал. Алтынбек Жунус уулу ошол эле кезде коопсуздукка анча коркунуч келтирбеген жол эрежесин бузгандарга карата айыпты азайтып, анын көлөмүн 500 сомго чейин түшүрүү керектигин билдирди. 2019-жылдын 1-январынан тартып административдик кодекске киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жол эрежесин бузган айдоочуларга салына турган айып пулдун өлчөмү көбөйгөн. Бул эрежелердин негизинде мас абалында машина айдагандарга 17 500 сом айып пул салынат. Маалымат булагы, маалымат чекиткейжи. Илим Карыпбеков кайранганда коррупция. Өлмөй болду байкуш. ГТРКнын экс-директору Илим Карыпбеков интернет түйүнүндө активдүү колдонуучулардын бири. Ал коомдо болуп жаткан бардык маселени тамашачын, какшык иретинде жазып турат. Ал кече Фейсбуктагы баракчасына коррупция тууралуу жазып, элдин көңүлүн бурду. Кайранганда коррупция. Өлмөй болду байкуш. Акыркы күндөрү сары сана болуп жатып уктабай да калдым. Ойлонгонумдун баары эле коррупция. Байкуш коррупция менен ким гана күрөшкөн жок. Президент эле тынбай күрөшүп жатат. Өкмөт, 120 депутат, укук коргоо органдары биригип алышып күрөшүп жатышат. Жарандык активисттер, пацифисттер, гендеристер, феминисттер, популисттер, журналисттер деле кошулуп алып күрөшүп жатышат. Коррупция байкушту коррупционерлер коргоп аяйбы десем жок. Алар деле тигилерге кошулуп алып коррупция менен күрөшүп жүрүшөт. Айтор коррупция жапжалгыз калды байкуш. Бирок эрекеней. Дагы деле болсо моюн бербей баары менен жалгыз көрүшүп, кээде жеңип дагы кетип атат. Пай. Кыйын экен негизи. Ошого эле боорум ооручу болду. Өлүп калбаса экен эме. Коррупция өлүп калса жанагынын баары ким менен күрөшөт? Бирин өлтүрүп коебу дейм. Дагы коррупция бар болуп жакшы болуп атат окшойт. Баары ошо менен алаксып. Кайранганда коррупция. Жаман бышык экен. Өжөрлүгүнө караганда түбү кыргызбы деп коем кээде, деп тамашалуу пост бөлүштү. Блогердин кызыктуу постун окурмандар талкууга алып жатышат. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.